Анжелика жакында эле Туркиянын Алания шаарынан турак жай сатып алган эле. Ошондо Туркиянын Alanya Homes курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрү Анжеликага өздөрүнүн компаниясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү болууну сунушташкан. Андан соң Alanya Homes курулуш компаниясынын өкүлдөрү жана ырчы Анжелика Алания шаарынан үй ала турган жарандарга турак жай боюнча маалымат, юридикалык кеңеш жана кепилдик бере турган эмгек жааматын топтоп, Бишкек шаарынан кеңсе ачышкан. Жакында аталган компаниянын негиздөөчүлөрү жана жетекчилиги борбордогу ресторандардын биринде атайын бул жактагы кызматкерлерди окутуп, семинар өткөрүштү. Бул баягы эле патриоттук сезим. Кыргызстан десе эле көбүнчөсү баягы митинг менен, анан кийин стабилдүү эмес өлкө деп айтканда жүрөгүм канайт. Чындыгында Кыргызстан бул өнүгүп аткан өлкө. Мына караңыздарчы, кандай сонун залда азыр биз конференция өткөрүп атабыз. Мындай залдын бар экенин көрсөткүм келди. Кыргыздарда ушунчалык береке бар экенин, биз элибиз бай. Мамлекетибизди дагы ушу бай эл акырындан көтөрөт. Булардын келгенин себеби дагы Alanya Homestун өкүлчүлүгү. Бирден бир Кыргызстандын мындайча айтканда жергиликтүү ошол кыргыздар менен иштешкени. Биз чет жакка чыкканда гана өсөбүз, өнүгөбүз. Аяктагы курулуштарды көрүшүбүз керек, аяктагы мүмкүнчүлүктөрдү көрүшүбүз керек. Ошол жактан барып, жашап көрүп, ошол нерсени эңсеп кайрадан Кыргызстанга бизди алып келип ошону түзө алабыз да. Анан кийин бир четинен биз чыныгы жакшы түрктөрдү көрө алдык. Алдабайт экен, айткан сөзүнө турат экен дегендей. Бизде дагы айтып калышат, барсаң эле алдап тоноп коет дегендей жаман сөз укканда айтам, жок, 5 кол тең эмес. Силерде да ошондой адамдар бар, бизде да ошондой адамдар. Бирок биз жакшы жагын гана карашыбыз керек депчи. Ошондуктан жакшы инсандар бүгүн келип атат. Эң негизгиси биз мусулманбыз. Жакшы нерсени тилегендер, ниет кылгандар бир гана ошол коомчулукка, адамзатка жакшы нерсе алып келет экен. Бул компаниянын эң чоң максаты, мында биз билгенден эле Африкада канчалаган жакшы кудуктарды курушту. Биз дагы ошондойго жетелик, башка өнүкпөй жаткан өлкөлөргө кайрымдуулук жасайлык. Бул жерге эми квартира алгандар келди, квартира ала электер келди, алсамбы деп ойлонуп аткандар келди. Ден соолукка байланыштуу кээде ошол деңиздин жанында жашаганга туура келет. Мен өзүмдүн жеке жашоомдо ошол жакшы бир жылыштар болду. Анжеликага Alanya Homes компаниясын сунуштаган анын курбусу жакында ал дагы бул компаниядан батир аларын айтты. Alanya шаарына мен эң биринчи бир 4 жыл мурун баргам. Ошол жактан көп мечталарды кылып, ошол мечтанын баары тең сбиваться этти. Аябай жакшы кооз шаар. Андан кийин эле бир-эки курбума предлагать эттим. Ошол жакта жакшы шаар экен, жакшы квартиралар бар экен деп. Анжеликага да предлагать эттим. Анан Анжеликага жактырып калып, сразу ошол жактан квартира алды. Мен өзүм ала элекмин, көп туугандарым, подругаларым алды. Мен эми алайын деп атам. Бүгүн ошо кайненем менен чогуу келдик. Ошо кайненем бүгүн кызыгып, бүгүн алалы деп ошо чечтик. Ошо бүгүн курбу кыздарыбыз болуп, Бактыгүл Бадыева менен Анжелика менен сүйлөштүк. Ошо 31-инде жаңы жылда ошо Аланияга барып тозолу депчи, жаңы жылды. Ошондо анан биротоло чечип келебиз. Демек Анжелика айым жаңы жылды Аланиядан түзөт турбайбы, Буюрса ошентип сүйлөштүк. Аланиядан турак жай алган жаш түгөйлөр бул компания ишеничтүү экендигин айтып, кубанычтары менен тең бөлүштү. Саламатсыңарбы? Менин атым Махаббат. Биз иншаллах Аллахтын кудурети менен биз Турциядан үй алдык. Именно Alanya Homest'тан приобрели жилье. Рахмат. Бул компания дегеле канчалыктан келди ишеничтүү? Мен 100% ишенем бул компанияга. Себеби чындыгында өтө сапаттуу үйлөрдү курат. Адамдары аябай жакшы, мыкты адамдар. Анан буга ишениш керек. Биз өз көз менен барып көрүп келип, биз ишендик. Кудайга шүгүр, бизге аябай жакты. Рахмат. Жолдошуңузда комментарий берегесиз. Ассаламу алейкум. Менин атым Кубаныч. Биз ушу Аллахтын өкүмү менен Alanya Homes компаниясынан ушу Аллах насип кылган экен үй сатып алдык. Кудай кааласа, Кудайым буйруп, Кудай насип кылса, аманчылык болуп турса, 2022 ноябрь декабрларда Кудай кааласа колго берилет иншаллах. Демек кийинки жылды, жаңы жылды үйүңүздөрдөн Турциядан тосуп турбайсыздарбы? Бул компания негизинен өзүңүздөргө ден соолук канчалык керек болуп, ден соолугуңуздарды бааласаңыздар, именно бул бизнес, байлык, тигүүл эмес, Аланияга барып жашаш керек. Бул компания чын айтканда Аллах Таалам
мындай биз кыргыз жергесинде болуп жүргөндөн кийин кыргыздарга ошо алган квартираны сатып алган адамдарга бул адамдарды насип кылган да Аллах таалам. Ачык, баардыгы прозрачно болот. Мен уже ишендим. Башында ишенбеген эмес, чынын айтканда. Ишеничтеги эле азыр 100% ишенем. Мына бу жерде биздин өкүлдөр, досторубуз турат. Кудай кааласа буларга да сөз берип коелу. Сиздер да бирок ооз айта кетсеңиздер. Сиздер үйлүү болдуңуздарбы же болоюн деп айтасыздарбы? Жок, эми мына буюрса жаңы жылдын астына барайын деп атабыз. Буюрса иншалла биз дагы үйлүү болобуз деп ишенем толук. Барып ошо именно Алания Хомдон, Аланиянын борборунан үйлүү болсокпу деп азыр. Турбай анда. Буюрса.